Видеонун ылдыйындагы колду сөз түрдө басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. 28 январ күнү Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинде тараптардын делегацияларынын жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда, Кыргызстан делегациясы Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектөөдө. Делегациянын курамына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана башка мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери кирди. Тажик тараптан Тажикстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, Согди облусунун төрагасы, чек ара аскерлеринин кол башчысы жана УКМКнын төрагасынын орун басары, ошондой эле башка официалдуу өкүлдөр болушту. Тараптардын делегациясынын курамына Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун жана Тажикстан Республикасынын Согди облусуна тиешелүү аймактык түзүмдөрдүн жетекчилери да кирди. Жолугушуунун жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар төмөнкүлөрдү чечишти. Биринчи, биргелешкен комиссияга тиешелүү укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын катышуусу менен чыр-чатактын келип чыгуу себептерин тыкыр иликтөөгө уюштурууну. Чыр-чатактын башталышында үйлөрүн таштап кеткен бардык жергиликтүү тургундардын кайтып келишин камсыз кылууну. Үчүнчү, аскердик түзүлүштөрдүн бардык бөлүктөрү тиешелүү чек ара сызыгынан чыгарылышын. Төртүнчү, бардык тосулган жолдорду, талкаланган инфраструктураны жана электр линияларын калыбына келтирүүнү камсыз кылууну. Бешинчи, тараптардын бийлик органдары келечекте чек ара суу жана жер жаңжалдарын алдын алуу жана болтурбоо максатында чек ара аймагында тийиштүү көзөмөлдү камсыз кылууну. Ош Ноокат унаа жолунун жээгиндеги таштанды толугу менен тазаланды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасы менен Жапылак аймактык башкармалыгынын жайыт комитеттери Ош Ноокат унаа жолунда таштандыларды тозалашты. Тазалоо иштери менен бирге атайын техника менен айланасын тегиздөөгө даярдык жүргүзүлүүдө. Жалпысынан 1 гектардан ашык аян тазаланды деп билдиришти Ош мэриясынан. Мындан сырткары, Ош тазалык ишканасы тарабынан да таштандылардан арылтуу иштери жүрөт. Кыргызстандагы эң акыркы жаңылыктарды жана ошондой эле элге пайдалуу контентти көрүп туруу үчүн подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.